Эми Нокен районунун Тосколата Токой чарбасынын Бешкоргон участкасында койлордун 40-ы атайын аппараттын жардамында алынат. Фермерлер мурдагыдай карап күчтү кетирип, кол эмгекти пайдаланбайт. Жуут пункту жай айында 1 ай, күзүндө 1 ай иштейт. Себеби чабандар элден алган коюн, өзүнүн койлорун ушул жайлоого чыгарып атканда бир коюн кыркып, жуутка салып, жайлоого айдайт. Жайлоодон кайткандан кийин дагы күзүндө 1 ай иштейт. Бул уже ошол тоодон кайткандан кийин жанагы паразиттер дагы ошо зыян келтирбеш үчүн айылга түшүп кетип атканда дагы бир жуут болуп, анан айылга түшүп кетет. Биринчи этапта кыркым жасалып, экинчи этапта койлор жууттан өткөрүлөт. Мындагы дары суу куюлган жайдын сыйымдуулугу 6 тонна. Жууттун пайдасы койлорду сырттан жукчу оорулардан сактайт. Жылына 2 жолу жуут болот. Муну даярдоодо бул кубка 10 тонн, 7 тонна сууга даярдалган. 1% нәсүдөл кошулат. Мындай айтканда 9 литр нәсүдөл кошулат, 1% нәсүдөл болот. Бул тери ооруларга каршы койлорго. Хотор, жөлөк, питцит ооруларына каршы жуут. 1000 койго чыккандан кийин кайра мунду төгүп, кайрадан дагы башка даярдалат. Аталган жай ички инвестордун көмөгү менен курулду. 1,5 миллион сарпталган. Аянты 15 сотых жер Тосколата Токой чарбасынын Бешкоргон участкасынан берилген. Жаштыгымдан көргөн бул нерсени көрүп кызыгат элем ушул нерсеге. Анан кийин өзүбүздө да 5-10 кой болот эле. Ушу аптекадан уколуну сатып алып, сайып бирден кармап, ошоганан кийин ушу вопросту балдарым Россияда иштеп, кичине тыйынтык тапшырып калгандан кийин балдарымга койдум ушу вопрос немени. Депутаттарга койдум, ушундай кылайлы десем, барып айланып көргүлө деп ветврачтык кошуп берди Жунусов Акылбек. Айланып келип көрүп, ушул жерди тандап, анан кийин карасак суучу бар. Сайдан суучу барды. Сыртта азыр 150 сомдон кыркып атат. Сыртта мында частный кыркып аткандар. Biz 120'dan koyduk. Кыркым жууттун ишке кириши менен оңгой чукул жергиликтүү жарандар жумуш менен камсыз болушту. Алдыда райондун башка айыл аймактарында да мындай жайларды ачуу жагы каралууда. Диана Раимжанова, Бурканбек Матов, Нокен району.